Чындап сүйө билүү качанда болсо зор талант. Күнүмдүк кадимки турмушта талантсыз, жигерсиз, болумсуз дээринде жок, ары тузсуз, көжөдөй жуумсуз адамдар кандай көп болсо, сүйүүдө да ошондой көп. Сезим менен ишеним Эвересттин кыл чокусуна сейрек гана бирөө жарымдын чыгышы да ушундан. Адам ата менен о энеден баштап бирде кубантып, бирде ыйлатып, бирде үмүттөндүрүп, бирде түңүлтүп келе жаткан махабат аттуу кудуреттүү күчкө эч ким устаттык кыла албаса керек. Ар бир адамдын өз көзү менен гана көрүп, өз тагдыры аркылуу гана сезип, жан дүйнөсүнөн өткөргөн бул касиеттүү сезимдин тегерегинде биз да жалпы аялдар жаатында өмүрүбүздүн бел белестеринде кез келишкен делбиримдерге көз карашыбыздагы ынанууларыбызды, сырларыбызды чечиштик. Кээде оозеки айтылган сырдашуулар колго илинбей көз ирмемдик учурлары да бар. Достук жоголгон жерде коом, махабат жоголгон жерде урпак азып тозот дептир Мухаммед пайгамбар. Жүйөлүү пикир. Өркөштөнүп, жаалданып, бууракандап, долуланып келип жака белиндеги жар ташка урган соң, жайым эмирей түшкөн удургуган шамалдуу учурдагы деңиздин толкундарындай канчалаган жылдарыбыз жоошуп, жалындаган илеби кайтып, кайрылбаска кетиптир. Артыбыздан өмүрдүн деңизиндеги азоо толкундарга көздөй өз кемелерин тикке салып, мүлдө жаңы, элерген, канатчан моун келет. Ылайым бизге бийик көрүнгөн чокулар аларга жапыз болуп, тумандуу, күмөндүү, булаңгыр кездерде биз урунган жар таштардан алардын кемеси аман өтсүн. Биз жете албаган максатка ошолор жетсин деп тилейлик. Чыңгыз Айтматов.